Афат өкілдері құтқарушыларды даярдоочу мамлекеттик борборунун Инсарак тобун окутууда. 2023 жылдын 17 мартынан 22 мартына чейин ÖKM'ден құтқарушыларды даярдоочу мамлекеттик борборунда Түркия Республикасынын кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды жоюу министрлигинин өкүлдөрүнүн жетекчилиги менен Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин құтқарушылары үчүн теориялык окуу өткөрүлүүдө. Бул окуу куткаруу топтун Инсарак эл аралык тутумуна киргизүүгө даярдоонун маанилүү этабы болуп саналат. Курстун негизги максаты ÖKM'ден құтқарушылардын Инсарак эл аралык стандарттары менен тааныштыруу. Бул стандарттар кыйроо зоналарында издөө куткаруу операцияларын уюштурууну жана өткөрүүнү жөнгө салат. Афат инструкторлору кыргыз куткаруучуларынын эл аралык аттестация жана аккредитациядан өткөрүү боюнча методикалык жана консультативдик жардам көрсөтүүдө. Бул кадам Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эл аралык аренадагы даярдык деңгээлин жана натыйжалуулугун жогорулатууга олуттуу салым кошот.